Müslümandın ayıbın izdep артынан түшпөй эле кой. Müslümandın ayıbın izdep артынан түшпө. Пайгамбарыбыз башка бир хадисте айткан, ким бир мусулмандын айыбынын аркасынан түшсө, анын артынан Алла түшөт деген. Алла кимдин артынан түшө турган болсо, үйүндө отуруп эртеге чермендесин чыгарат деген. Бирөөгө тиешелүү өзүнчө бир саңа маалым эмес, бирөөнүн анын кабарын не кыласың, тимеле кой анын. Билейин деп аракет кылбай эле кой анын не болду деген. Эгерде сода саттык тажрыйбадан керек болсо, сурап койсоң, айтып берсе мейли. Болбосо бул каяка барды, не иш кылып атат, не кылып атат, ким менен сүрөт. Сен ишиң не ал менен? Пайгамбарыбыз дейсиңер. Башка риваяттарда келет. Алланын бир туган кулдары болгула силер. Алланын бир туган кулдары болгула. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын улуу хадистени: "Вала тахасаду". Бири-бириңе көрө албастык кылбагыла. Көрө албастык кылбагыла. Бири-бириңерге көрө албастык кылбагыла. Ылдыйоодо болуп кетет, дос, партнер иштегенде кичине келишпестик, башынан өзү жакшынакай жазып келишип коюш керек. Что эртеге талаш тартышка шайтан бирибизди бир душман кылып койбосун да, жакшы достор душман болуп калбасын. Башынан эле ишти башталганда эле жакшы чечишип алыш керек. Что эртеге анан вала тадабару деп пайгамбар айтты. Бириңе бири-бириң артыңын көрсөтпө дейт. Бет маңдай менен учурашкыла. Сен бул жака бурулуп кетип атасың, ал тияка бурулуп кетип атат. Бириң артың бириңе көрсөтпө дейт. Мына бизге жашоонун кандай жолдомосун берип атат пайгамбарыбыз. Бизге уяттуу жашоону үйрөткөн. Уяттуу жашоо. Уяттуулук ыймандын маанилүү бутагы. Уят кетсе бардыгы кетет. Пайгамбарыбыз айткан саллаллаху алейхи ва саллям, уяттуулук жакшылыкты гана алып келет. Ал-хая ла яти илля би хайр. Уяттуулук жакшылыкты гана алып келет. Буда уяттуулуктун ичинде жамандык деген вообще жок экен. Пайгамбарыбыз абийирсиз иштердин ашкересинен дагы, жашырунан дагы пана тилеген. Алла сакта деп айткан. Ва джаннибнал фавахиша вал фитан ма захара минха ва ма батан. Алла, бизди абийирсиз иштерден сакта. Абийирсиз сөздөрдөн, абийирсиз иштерден, ашкересинен дагы, жашырунан дагы сактады.